Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетиндеги ветеринардык медицина жана биотехнология факультети 87 жылдан ашык убакыттан бери жогорку сапаттагы квалификациялуу адистерди даярдап келет. Факультет 2 кесиптеги адистерди даярдайт. Ветеринария окуу мөөнөтү 5 жыл, биотехнология окуу мөөнөтү 4 жыл. Мындан сырткары биотехнология боюнча магистратура бар. Окуу процесси кыргыз жана орус тилдеринде өткөрүлөт. Каалоочу студенттер англис тилин үйрөнүү үчүн атайын адистештирилген группалардан окуй алышат. Факультеттин бюджеттик жана контракттык бөлүмдөрү бар. Ветеринардык колледждердин бүтүрүүчүлөрү атайын кыскартылган 3-4 жылдык окуу программалары боюнча факультеттин күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим алышат. Бүгүнкү күндө факультетте баардык болуп 900дөн ашык студент билим алууда. Факультеттин окутуучуларынын 75%дан ашууну илимий окумуштуулук даражага жана наамдарга ээ болушкан. Алардын ичинде 7 илимдин доктору, профессор жана 24 илимдин кандидаты эмгектенишет. Факультеттин окуу бөлмөлөрү жана лабораториялар заманбап жогорку технологиялык шаймандар менен жабдылган. Мында жаңы моделдеги рентген, УЗИ аппараттары, гематологиялык, биохимиялык анализаторлор жана молекулярдык диагностикалык изилдөөлөр үчүн ПЦР, ИФА сыяктуу жабдыктар колдонулууда. Ветеринардык клиника жана виварий бар. Медицина адамды сактаса, ветеринария адамзатты сактайт деп белгилүү орус окумуштуусу Евсеенко айткандай, ветеринардык кесиптин ээлери мамлекеттеги эпизоотикалык жана тамак-аш коопсуздугун камсыз кылуудагы негизги ролду аткарышат. Мамлекеттик ветеринардык кызматтарда, жеке менчик ветеринардык клиникаларда, ветеринардык лабораторияларда, аптекаларда, ветеринардык санитардык эксперттик лабораторияларда, чек арадагы ветеринардык карантиндик көзөмөлдөө кызматтарында, илимий изилдөө мекемелеринде кызмат өтөй алышат. Биотехнология кесиби 21-кылымдагы жаңы адистиктердин бири. Биотехнологдор молекулярдык биология жана медицина илимий изилдөө институттарында, биотехнология жана ветеринария багытындагы илим изилдөө институттарында, медициналык жана ветеринардык диагностикалык лабораторияларда, санэпидемстанцияларда, биофабрикаларда, фармацевтикалык өндүрүштөрдө, кайра иштетүүчү ишканаларда жана башкаларда кызмат өтөй алышат. Мен Бегайым ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин 4-курсунун студентимин, адистигим биотехнолог. Мен бул факультетти тандаганымдын себеби мени ар дайым биотехнологиянын гендик инженерия, тирүү организмдерди модификациялоо, аргындаштыруу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрү абдан кызыктырчу. Эмнеге мен агрардык университетти тандадым? Кыргыз улуттук агрардык университетинин эл аралык алакалары артыраттуу. Чет өлкөлөргө чыгуу, практика өтүү мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Мен 1 жыл немис тилин университеттин базасында үйрөндүм. Лого программасынын тандоосу менен 1 жыл Германияда өндүрүштүк практикамды өтөдүм. 1 жыл ичинде Германиянын сыр өндүрүү өзгөчөлүктөрүн өздөштүрдүм. Бир гана кесиптик жактан эмес, инсандык өсүүм үчүн да абдан чоң тажрыйба топтой алдым деп эсептейм. Студенттердин жогорку сапаттуу билим алышына бардык шарттары бар. Аудио, видео орнотулган чоң окуу залдары, китепканалар, электрондук китепканалар, интернети менен компьютердик класстар. Турак жайга муктаж студенттер үчүн турмуш тиричилигине керектүү заманбап шаймандар менен жабдылган жатаканалары бар. Дене тарбия жана спорт менен машыгуу үчүн заманбап спорт машыгуучу залдары, футбол талаалары жана башка эс алуу жайлар бар.